Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабагыбыз кыргыз адабияты болмокчу. Б. Осмонов атындагы Жалал Абаддык мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, кыргыз тили жана адабият предметинин окутуучусу Эмилова Гүлнара Ахматжанова. Студент Маманова Минура, группа Бек ССК 219. Тема: Марбажиев жана анын өмүр чыгармачылыгы. Кыргыздын белгилүү драматургу жана жазуучусу Марбажиев 1935-жылы 23 мартта Жалал Абад областында төрөлгөн. Жазуучу 1960-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин орус тили жана адабият бөлүмүн бүтүргөн. 1962-64 жылдары Москвадагы жогорку сценардык курста окуган. Кыргыз фильм кино студиясына улуулук редактор, Кыргыз КСРнин Маданият министрлигинин репертуардык коллегиясынын башкы редактору. 1971-75 жылдары Литературная газетасынын Кыргызстан боюнча өздүк кабарчысы болгон. 1961 жылдан КСРБ кинематографисттер союзунун, 1966 жылдан КСРБ жазуучулар бирлигинин мүчөсү. Марбажиев орус жана кыргыз тилдерине жазып, сынчы, котормочу катарында таанылган. Ал эми 1961 Кара курт аттуу сатиралык аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Марбажиев тарабынан Балдар бойго жеткенде, Эрөл, Эр намысы, Ар бир үйдө майрам, Кыз күйөө, Алтынчы күнү кечинде, Узак сапардагы поезд пьесалары жазылган. Ал эми Эрөл пьесасынын сюжетине 2 опера түзүлгөн. Марбажиев Кожо жаш эпосунун мотиви боюнча Байыркы жомок драмасын жазган. Марбажиевдин сценарийи боюнча Кыргыз фильм кино студиясы Ак Илбирстин тукуму, Алтын күз, Өзбек фильм студиясы Бөтөн бакыт, Нөшөр, Казак телефильм студиясы болсо Жаңы жыл алдындагы түн аттуу толук метраждуу көркөм фильмдер тартылган. Автордун аңгемелери боюнча башка студияларда дагы кыска метраждуу бир нече көркөм фильмдер ишке ашырылган. Акмактардын поезди, Окуя көркөм фильмдери, Великий эпос жана башка документалдуу фильмдердин автору. Фильмдердин айрымдары эл аралык фестивалдарга, жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. Марбажиев Кыжатошевдин, Тоголок Молдонун жана башка авторлордун чыгармаларын орус тилине которгон. Манас эпосунун орус тилине чыгышына даярдоого катышкан. Марбажиевдин чыгармалары КМШ, чет өлкөлөрдүн тилдерине которулуп, өзүнчө китеп болуп басылып чыккан. Ал эми драмалары болсо КСРБнин 200дөн ашык театрларында коюлган. Марбажиев СД фондунун президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл депутаты, Маданият, эл агартуу, мамлекеттик тил жана туризм боюнча Жогорку Кеңештин комиссиясынын төрагасы болгон. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин киноакадемиянын президенти, Кыргыз эл жазуучусу деген наам ыйгарылган. Кыргыз кино академиясынын академиги, искусство институтунун профессору, КСРБ кинематографиясынын отличниги, Манас орденинин кавалери жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп саналат. Марбажиевдин чыгармачылыгы боюнча дипломдук, кандидаттык, доктордук иштер корголуп, өзүнчө монографиялар жарык көргөн. Драматург Марбажиевдин балалыгы да, жаштык кези да, чыгармачылык тагдыры да татаал карама-каршылыктуу болду. Анын балалыгы Улуу Ата мекендик согуштун оор жылдарына туш келген. Кыйынчылыктуу кырдаал Мардын атасын Ташымдын 1942-жылы согушка аттанышы менен ого бетер татаалдаткан. Мына ошентип Марбажиевдин өмүр чыгармачылыгы боюнча жакшы түшүнүк алдым десем адашпайм. Бул теманы бизге тереңдеп окууга жардам бергени үчүн кыргыз адабият мугалими Эмилова Гүлнара эжекеге рахмат айтамын. Саламатта калыңыздар.